Короче, 3 күн тамаққа 1000 сомдон алыптыр. Базаргондон Жалал-Абадка жол кире 200 сомдон алыптыр. Билим берүү бөлүмдөрүнө окуучулар жыйналбаш керек болот. Ошо районно ошентип чогулуп тур. Сиз ошо 100% кепилдикти бере аласызбы? Бере алам. Алардан окуучулардан бир дагы Бере алам. Жок, алынбады. Бүгүн Жалал-Абад облусунда окуучулардын облустук олимпиадасы башталды. Алар мында 2 күн бою билим деңгээлин сынашат. Бирок сынакка катышкан окуучулардын ата-энелери нааразы кылган жагдай бар. Бул окуучулардан күтүүсүз акча жыйноосу болду. Чогулган каражат балдардын олимпиадага келип кетүүсүнө жана тамак ашына деп айтылган. Бул жаатта кайрылган Базаркоргон районунун тургуну өзүн ачыктабоо шарты менен 1200 сом бергенин айтты. Эгер ишенбөөчүлүк жаралса, баарын далилдеп берүүгө даярдыгын кошумчалады. Короче, 3 күн тамаққа 1000 сомдон алыптыр. Базаргондон Жалал-Абадка жол кире 200 сомдон алыптыр. Анда мен балама сурадым, эмне бир экиле окчу берди, кандай берди десем, баарыбыз чогултуп берип берди. Мен жанымдагы балдар баары берди дедим. Менин капа болгондо ошол болуп атпайбы? Балам районго барса, ошол жерге барганда, биздин Базаркоргон районуна баргандан кийин акча чогултасыңар дептир. Балам акча издеп жүргөн айды. Акча керек депчи. Хорошо, что ошол жерде апасы барган, апасын арктан таап, апасынан акча алып анан кетип. Акча бер деп айткан эмес деп, эжекеси да таң калып атпайбы? Анан неге акча жок болмосо, акча төлөйт десем, анан кайра акча чогултпаш керек экен эле, анан ушундай болуп калыптыр, анан в этот раз акча чогулта турган болуп калыптыр, мен билбейт экенмин деп эжекеси айтып атпайбы? Бирок чогулткан экен, эжекеси мойнуна алды, туура ошо чогулта турган болгон экен. Анан в этот раз чогулта турган болуптур. Биз алдын ала билбей калыппыз деп эжекеси. Менин наразы болгонум мындайда, эжеке, мен мисалы сени менин үйүмө мейманга чакырсам, мен сага 3 күндүк бир жерге жер уюштуруп койсом, мындан эмнеде 3 күндүк жатакана бар, мейманкана бар, кафе бар, келесиң, жеп ичесиң, сен менин үйүмө мейман болосуң. Бирок акчасын сен төлөйсүң десем, сен кайсы абалда каласың? Сен мага акчанын кеткенине не обидно, сен акчанын кеткенине таарынбайсың, сен ошол меймандостукка таарынасың, туурабы? Ооба. Кимге кереги бар андай меймандостуктун? Кыргыздын сөзү бар, элди кылып кой сойдуң, итти кылып төш тарттың дегенчи. Sen meni үйüme de sen koy soyup turup sağa töş tartıp koyamazsam sen jilik jebegениңе капа болосуң да, сен курсаң ачканына капа болбойсуң ага. Мен да ойлонгонум ошол болуп атты. Эмне үчүн мугалимдер, министрлик телевизордон сайрап атпайбы? Биздин акчабыз бар, азыр бюджетте акчабыз бар, бала жокко жетет. Эмне үчүн андай 3 күндүккө чогултуп алып кетет? Эртең менен менин балам кечээ эртең 9-да чыгып кеткен үйдөчү. Силер да ошо тактап койсоңор, мен дагы капа болгонум ошол эле. Мен балам кеткен 5 күн кетсе деле орунбайм. Просто баргандан кийин кимдир бирөө чогултуп алып коюп аткан болгонбузду таарынасыңар да, силер да таарынасыңар да. 3 күндүккө да уюштуруп алып туруп, бир күн мурунтан баланы алып барып жаткызып, анан силер бирок бер жагынан силер өзүңөр ошончолук вопрос көтөргөндөн кийин силерди жалган жапты дегендей сөз болгон болсо, сөздү баштаган мен деп жооп берилам, мен барам. Действительно балам акча берген. Мен балама ишенем, жөндөн акча коротпойт ал. Дегенменен бул көрүнүш билим берүү министрлигинин чыгарган буйругуна каршы келет. Анткени балдардын олимпиадага катышуу чыгымдарын район шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө милдеттендирген. Жалал-Абад облусу боюнча олимпиадага 328 окуучу катышууда. Алардын бир күндүк тамагына деп ар бир окуучуга 333 сом эсептелинген. Бул министрликтен буйрук чыкканда ар бир билим берүү бөлүмдөрүнө усулдук борборго тапшырылат деп. Анда ачык эле жазылган деп. Окуучулардын жол кирүү чыгымдары, тамак ашы, өмүр коопсуздуктары боюнча билим берүү бөлүмдөрүнө тапшырылган. Алар жергиликтүү өзүн башкаруу органдары менен, демөөрчүлөр менен таап туруп, мындай камсыз кылуу аларга милдеттендирилген. Демек окуучулардын ата-энелерден акча жыйналбаш керек беле ошондо? Билим берүү бөлүмдөрүнөн, окуучулардан жыйналбаш керек болот. Билим берүү бөлүмдөрүнөн администрацияга кайрылса болот. Жергиликтүү бийлик олимпиаданын жүрүшү, жыйынтыгы тыкыр көзөмөлдө болоорун айтышты. Облустук администрацияда жогорудагы акча топтоо боюнча жеринде тактоо жүргүздүк. Анда Базаркоргон районунда ата-энелер жалган айтпаганы маалым болду. Ага себеп кылып айыл өкмөттөрдө быйылкы бюджет бекиле электигин жүйө келтиришти. Өз алынча башкаруу органдар кайрылганда кайрылуу негизинде көмөк көрсөтөт. Азыр жылдын башы болгонуна байланыштуу биз кийинкире төлөп беребиз, кайрылса ошол канча окуучу барып кетсе деп айтыптыр. Чын сөзүлө кийинки жерде бюджет бекиле, бирок мындай акча топтолуп баруу факты жок экен. Ата-энелер өздөрү ойноптур. Бул райондун коронавирусга милдеттендирилген иш-чара экен, министрлик тарабынан. Ошо районно ошентип чогулуп тур. Азыр мен билбейт экен дейт, билип такта дедим, сен ушундай болуп тур десем, анан чыгып айтты азыр. Бирок Базаркоргон райондук билим берүү бөлүмү бул фактыларды негизсиз деп эсептейт. Жетекчинин айтымында эч бир окуучудан акча жыйналган эмес, ага өзү 100% кепилдик берерин кошумчалады. Алар окуучулардын бардык чыгымдарын камсыздоосун өтүнүп, айыл өкмөттөргө кат жолдошконун айтышууда. Бул маалымат мен мындай жалган экенин таштайм.
себеп дегенде айыл өкмөттөргө кат атайын кат жазылып, айыл өкмөттөргө берилген, жол киресине, анан кийин тамак ашына тиги айыл өкмөттөр төлөмөк. Директорлор барып айыл өкмөттөрдөн алып, андан кийин мугалимине берди. Ал эми мугалими алып келип жол киресин төлөдү дагы, 335 сомдон бул жерге төлөп Түрк лицейине. Анан ошол жерден 3 күнгө талон алды. Ата-энелер жалганчыбы ошондо? Получается, ошондой болуп калышы мүмкүн, билбейм да, мен точно. Сиз ушу 100% кепилдикти бере аласызбы? Бере алам. Алардан окуучулардан бир Бере дагы алам. алынбады. Жок, алынбады. Быйылкы жылы өзгөчө ошол балдардын ошол олимпиадага келген окуучуларды калыста тобуна дагы мен өзүм барып ачылышым аларга дагы эскертүүлүү айтылды. Болгондой жакшы, ийгиликтүү өтүш керек. Жыйынтыгында эч кандай нараачылык пайда болбош керек деп. Буюрса бардык көзөмөлдө кече бардык балдар келип жайгашкан. Жакшы окуган балдар өзүнүн күчү менен алган балдарыны мындай бир жасалма түрүндө азайтып, ушундай бир коррупциялык немелерге жол берип атасыздар. Кошумчалай кетсек, облустук бийлик жогорудагы жагдай боюнча дагы тактоо жүргүзөөрүн билдиришти. Окуучулар арасындагы предметтик олимпиада сынактарында коррупция бар экенин президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү ушул айдын башында коллегияда билдирген. Өткөн жылдагы сынактын жыйынтыгын кайрадан карап, коррупциялык элементтерге бөгөт коюу максаты менен учурда облустук прокуратура органы бул жагдайды иликтөөгө алган. Бул жылдагы олимпиаданын жүрүшү жыйынтыгы тыкыр көзөмөлдө экени айтылат. 2 күнгө созулган сынакта 328 окуучудан 35 талапкер тандалып, алар республикалык олимпиадага жолдомо алышат. Бүбүсара Орозалиева, Яхидин Боташев, 7 канал, Жалал Абад.